Keçe Abdüşat'a kimi oynayıp kандай olgan mı? Muhtarga? Bişkek düşüyor. Şot qancha oldu? Chetek Ut'ta Abdüşat. Keçege ikkita o'yin жерге o'tib oldi. 3dan keyin. Амансыздар бардыктуу футбол сүйүүчүлөрү. Мына бүгүн Асылбек Момунов атындагы футбол академиясында сиздер менен кайрадан жолугуп отурабыз. Бүгүн 10 жашар балдар арасындагы эл аралык достук турнири дал ушул оюн талаасында өтүп жатат. Бүгүн экинчи күн, эсиңиздерде болсо кечээ биринчи айланпада оюн көрсөтүшкөн. Биринчи кругтун биринчи айланпанын биринчи турунда оюн өткөрүшкөн эле. Мына бүгүн экинчи күн, алдыда дагы 3 күн бар. Андан соң жеңүүчүлөр тандалып алынат. Экинчи турдун алгачкы беттеши Абдышата жана Каганат эки командалар ортосунда болот. Эсиңиздерде болсо кечээ Абдышата Бишкектен Эздүшөр командасын 7 эсебинде жеңишке жеткен. Ал эми Каганат эки жеңил узасын тартып калган болчу. Албетте бүгүн жаш оюнчуларыбызга, жаш футбол жылдыздарына келечектеги албетте бүгүнкү оюнуна ийгилик каалайбыз. Жана оюнга күбө болуңуздарга чакырып кетмекчибиз. Топту Каганат командасы оюнга кошту. Жана чабуулга чыгып бараткан, бирок коргоочулар ыкчам болгондугу үчүн алгачкы болуп топко жетип бара алган. Командалар курамын тааныштырып кетсем, ачык жашыл түстөгү оюнчулар Абдышата командасы, дарбазачы 57-чи катар санында Фрайс Армин, 40-чы Байбосов, 82-чи Өмүрзаков, 93 Сулайманов, 71-чи Камилов, 76-чы Яизру, 78-чи Субботин, 17-чи Алымжанов. Ал эми Абдышата командасынын запастагы курамы, запастагы оюнчулары Жолчиев, Байел, жана 94 Эсеров, 99 Сагынов, жана 39-чу Воронин. Ал эми Каганат эки командасынын курамы дарбазачы, старттык курамда дарбазачы Салиев Мирза, 8-чи команда капитаны Сагынбеков Умар, 2-чи Рашидов Фироз, 4-чү Абдыжалилов, 5-чи катар санында Нурмаматов, 7-чи Самиддинов, 71-чи Арипов, 17-чи Жураев. Ал эми запастагы оюнчулары 18-чи Боронов, 19-чу катар санында Балтабаев, 3-чү Сапаров жана 14-чү Улукбеков. Эгер маалыматыңыздар болсо билсеңиздер керек, балдар арасындагы эл аралык турнир атайын Каганат профессионал клубу жана Каганат профессионал клубунун ата-энелер комитети тарабынан уюштурулган. Ага жалпы 8 команда катышып, бүгүн экинчи оюндарын өткөрүшүүдө. Оюн 7-1 тартибинде өтөт. Оюн талаасында 7 оюнчу жана 1 дарбазачы менен. Азыр болсо Абдышата командасы стандарттык кабылдырылат. Экинчи кабатка көтөрүп берген пас жана 40-чы катар сандагы оюнчу Байбосов телекке каршы баш менен соккусун дарбазага жолдой алган жок. Бул эл аралык турнир академия Асылбек Момунов атындагы футбол академиясында ар күнү саат 9:30дан баштап кечки саат 4:30га чейин болууда. Андыктан убактыңыздар болсо келип, албетте келечектеги жаш футбол жылдыздарынын оюндарына күбө болуп кетсеңиздер болот. Дарбазага жолдонгон сокку
бир аз дарбазадан алыс кетти. Бул соккунун ээси 71-нчи катар сандагы Камилов эле. Кайрадан тоо үчүн болгон күрөш. Абдышата оң капталдан чабуулга чыгып бараткан, бирок коргоочунун мыкты подкаты топту капталсыздан чыгарып жиберүүгө алып келди. Капталсыздан кошуп берип Абдышата командасында өнөктөшү менен ойнай алган. Ал эми ортоңку бөлүккө берилген пас анык эмес. Капталсыздан кошуу учурунда ойнор эреси сакталбаганы үчүн калыс топту Каган Атейки командасына өткөрүп берди. Каршы чабуулду бул ирет Каган Атейки командасы жаратмак. Эгерде 4 оюнчу, Абдышатанын 4 оюнчусу мынтип тоо үчүн каршылык көрсөтпөгөндө, кайрадан тоо үчүн болгон күрөш оюнчунун колуна тийгенин калыс байкап, Каган Атейки командасына айыптоонун коюп бермекчи. Умар, иди подключайся, Умар! Умар, иди! Сразу иди! Оставьте кара! Багров! Оставьте кара! Багров! Оставь! Айдар, эмени кара, забойнаны кара. Ворота! Дарбазага тегилген сокко жана бул кубаттуу сокко тилекке каршы дарбазанын оң устунунан алыс кетти. Кайра дарбазадан Абдышата командасы топту оюнга кошот. Айдар, первый мяч, ближе! Абдышата чабуулга кирип барат жана дарбазага дагы бир ирет тегилген сокко. Чындыгында дал ушул эки футбол академияларынын каршы чабуулда Канат командасы эле дарбазачы өз убагында дарбазасынан сурулуп чыга алган. Чындыгында ушул эки футбол академиялары өтө Кыргызстандагы мыкты машыктыруучу мектеп десем болот. Себеп дегенде мыкты деңгээлде, мыкты оюнду өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Андыктан буйруса Кыргыз футболунун келечеги болгон бүгүнкү жаш балдардын, жаш өспүрүмдөрдүн оюну мыкты деңгээлде өтүп жатат десем болот. Бурчтан чыгарып берүү Абдышата командасында экинчи кабатка көтөрүлгөн пас. Бирок эч кимге тийбестен капталсыздын топ кесип өтөт. Тилекке каршы Каган Атейки командасы топту оюн талаасында сактап калган жок. Андыктан Абдышата Кагандын ордуна капталсыздан топту оюнга кошот. Ал эми оюнда офсайд абалы Абдышата командасынын жаш оюнчулары. Офсайд абалында эле оң канатка берилген пас, прессингден чыгуу амалын кылышууда топ жоготу. Каршы чабуулда Абдышата жана дарбазачы менен чыгат. Бир аз топту көбүрөөк сактап койгондугу үчүн коргоочулар өз учурунда жетишип келишип, дарбазачынын бош калган дарбазасын сактап кала алышты. Жаман эмес. 96-чы катар сандагы Абдышатанын оюнчусу Яузру тилекке каршы бул ирет соккусун жолдой албаган эле. Бурсан чыгарып берүү. Коргоочу мына мынтип бир гана пас менен өнөктөшүн чабуулга чыгарат. Бирок капталсыздан кошуп берүү Канат командасында тоо үчүн болгон күрөш. Абдышатанын чабуулчулары бул ирет чабуулга чыгып көрөт. Өнөктөшү менен ойногон.
Оң канатка берилген пас. Biraz өнөктөшүнө тамай жеткен эмес эле. Мухаммад Умар, хорошо. Позицию, найди игрока. Вот. Выходит, потом сзади. Эльтуз сзади 40-й, да? Правильно, вот. Эльтуз, да. Первый мяч. Абдушата командасы чалды, дарбазачы мыкты пас калтырып берген эле. Бирок дарбазага сокко жолдогон мүмкүнчүлүгү бар. Бирок оюнда апсайт абалы, эгерде өнөктөшү топко тийбесе, балким 40-чы катар санындагы оюнчу Байбосов өзү соккусун жолдомок. Бирок тилекке каршы өнөктөшү өзүнө каршылык көрсөттү. Кайрадан чабылды. Канат командасы коргоочу чабуулчуга топту тийгизет деп, капталсыздыгын өз командасы үчүн пайдасына иштей алды. Браво, Нурел, браво, иди. Что ты сделал? Игрок там. Айдар, до конца. Абдушата командасынын башкы машыктыруучусу Ногоев Азамат бул кубок оюндарына өзүнүн командасын мыкты даярдап келгенин көрө алуудабыз. Игрок там, Нурел. Ал эми албетте Каганат 2 командасынын, Каганат 1 командасынын машыктыруучусу дагы Мирзалиев Алмаз 1 эмес 2 командасын бул турнирге катыштырып, өз оюнчуларына, өз окуучуларына мыкты бир тажрыйбаны тартуулап жатканына күбө болуудабыз. Албетте ар бир оюн, ар бир ушундай турнир, чемпионаттар жаш футболчуларга бир топ тажрыйбаны берет десем болот. Шашпа. Шашпа, закрыто. Hacı yaxşı очуң oyunçun arkasına. Айдар, выходи, вперед. Да, Айдар, Hacı вперед. край. Красиво, давай. Вот. Давай, нет, ты цепляйся. Вперед, не надо назад. Вперед, говорю. Hacı, до конца. Septirme. Ближе. Ортоң бөлүккө берилген пастана дарбазага жолдоңмо сокко, дарбаза устунан кайткан эле. Өтө мыкты сокку, бул соккуну азыр болсо 99-чу катар санындагы Абдушата командасынын оюнчусу Сагынов жолдой алган. Кайрадан сол канаттан Каганат командасы чабуулга чыкмак. Бирок топ жоготуу. Ошентсе да Каганаттын оюнчулары аягына чейин топко жетишип барып, Абдушатанын чабуулун колдон келишинче кайтарган аракет кылып жатышат. Мыкты. Албетте бул жаш оюнчуларыбыздын ар бир аракети, ар бир кылган кадамы, кылган чечими алкоого татыктуу десек болот. Себеп дегенде мындай жоопкерчилик менен оюн талаасына чыгуу албетте ар бир оюнчунун эле, ар бир жаш баланын эле колунан келе бербейт. Чыныгы эрдикти көрсөттүм мынтип чоң оюн талаасында, чоң эл аралык турнирде бүгүн командалар оюн көрсөтүп жатышат. Багров, иди сюда. Багров. Бери, быстрее. Правыйга, жардам, уркага. Эльтуз, дави. Оба. Хорош. Гол, правильно. Хотел до половины. Каганат 2 командасынын басымы күч болгон үчүн Абдушата өзүнүн дарбазасына карата урсан чыгарып берүүнү иштеп алган жана экинчи катка берилген пас коргоочу баш менен кайтарат. Демек каршы чабуулда Абдушата командасы сол канаттан чабуулга чыгып бараткан өнөктөштөр жардам бериши керек. Жана ортоңку бөлүккө калтырган. Топ жоготту, дарбазачы менен ойногого аргасыз болду. Бул жолку тебилген сокко
Берто эле дарбазадан алыс кеткен. Дарбазадан Абдыш ата командасы допты оюнга кошот. Да, Эльтус, молодец, сзади игрок. Дарбазачы Армин Фрайс 57-ші катар сандагы ойынчу. Ближе. Вперед, Хорошо, иди. Иди сам. Кет туда, Костя. Эльтус, быстрее. Хорош удар, давай, доказывай. Хорошо. Вперед. Зор, зор. Вперед, Ходжи. Ходжи, души, Ходжи. Хорошо, еще. Айдар, ближе. Ближе, Айдар. Эльтус, помогай. Ближе, жестче. Тоо үчүн болгон күрөш. Абдыш ата топту командасына утуп алган жана сол канатка берилген пас 98-чи катар сандагы оюнчу Субботин чалга чыгып бараткан. Дарбазага жолдон сокку жаман эмес, мыкты аракет менен Сагыновдон тепкен соккусун Салиев Мирза номитеп колуна кармап сактап кала алган. Капталсынын кошуп берүү Каганат 2-де. Эгерде Каганат 2 командасы бүгүнкү оюнда да жеңилүү ызасын тартып калса, анда бул турда да упай чогулта албайт. Бирок азырынча оюн эсеби тең-тең. Эки команда тең мыкты бири-бирине каршылык көрсөтө алышууда. Андыктан бул оюнда кайсы команда жеңишке жетет азырынча күмөн, азырынча анык эмес. Айыптоо Каганат 2 командасына берилген. Себептегенде Абдыш атанын коргоочусу бутун атаандашынын бетине карай көтөргөндүгү үчүн, бетине карай тийип кетпестигин алдын алуу үчүн мынтип айыптоо Каганат 2 командасына ыйгарылган эле. Бирок ал айыптопту ал мүмкүнчүлүктү толук аткара алышкан жок. Вперед, быстрее. Назад, Эльтус. Хайрат, кайтпайсыңбы? Сол канаттан Абдыш ата командасы алга чыгып барат. Сол бут менен мыкты көтөрүп келген пас. Ордоңку бөлүктө өнөктөшү жок эле, бирок 96-чы Яйзру Рамиль жаман эмес, өтө жакшы, мыкты десем да болот. Себептегенде болгону 10 жаштагы жаш футболчулар мындай мыкты беттеште кура алышууда. Опасная, Ходжи, опасная игра. Шошмаста, давай, Умар, бери. Стоп, Да, подсказывай друг другу. Друг другу нужно подсказывать. Вперед, быстрее. Умар, доказывай, Умар. Хорошо, еще, Айдар, ближе. Нурель, выйди, Нурель. Умар, ойна, жестче. Умар, вперед, вышли, давай. Брось мяч. Айдар, вышли. Кет, давай. Эльтус, офсайдке карай. Абдыш ата командасынын оюнчусу Ну не прыгай. Хорошо, вперед. Алимжанов чалга чыгып бараткан эле. Вышли, Сергей, шашпай. Айдар, нормально. Молодец, Айдар, брось, давай, Каштеге карай, чего вам отпускали? Вперед. Хорошо. Еще Нурель. О, Ашчы düşme biraz, ашчы düşme. еще Нурель. Давай. Еще в край. Кайрадан тоо үчүн болгон күрөш. Быстрее. Жестче. Ал эми оюн эрежеси бузулду, албетте. 77-чи Алимжановго карата. Албетте калыс мындай кадамдарга коргоочулардын барбоосун түшүндүрүп. Далее не стоит. Хамбеков, стенку. Мухаммад Умар, стенку. Нурель, стенку. Айыптоо стандарттык абал Абдыш ата командасында
Алимжановдун соккусу дарбазага жетет. Жана дарбазадан да ашып өткөн керек болсо. Жаш болгонуна карабастан оюнчулар өтө кубаттуу соккуга экенин көрүүдөбүз. Кайрадан Алимжановдон дарбазага тебилген сокку. Абдышата командасы oyun esebin açıp oldurat. Mıқты. Darvazachının boş kalgan jerin görüp darvazachının sol tarafına sokusun joldogonja Alimjanov öz komandasının aldıga sürüp çıkkan. Откройся, Нурей! Бросай, Бахром, бросай быстрее! Бахром, бросай! Эй, алло! Алло, товарищ, иди! Sekirvet, aylanay, korpus, korpus! Абдышата командасы карадан чабуулга чыгып барат. Азырынча жалгыз голдун автору Алимжанов оң канатка мыкты пас берген, бирок Яизру сайт абалында болчу. Эгерде бир кайсы бир оюнчунун фамилия аты жөнүн туура эмес айтсам, албетте кечирим сурайм, себеп дегенде бул бизге келип түшкөн протоколдо кол жазма менен жазылганлыгы үчүн ал кол жазманы түшүнүп окуу кыйынга туруп жатканын баса белгилеп айтып кетсем болот. Сол канаттан Шата кара чабуулга чыгат. 3 коргоочуну мыкты алды өтүп айып аятына кире алган. Жана өнүктөшүнө номити пас кайрадан Алимжанов. 9 катар санындагы ойчу Субботиндин берген пасын өз максатына жеткирип дарбазанын алыскы бурчуна номитип соккусун жолдоп кайрадан командасы үчүн дагы бир гол алып келе алды. Эсеп саны 2-0. Oyunun birinciliği kanat iki komandası çamdaş gerek. Sebep degende birinci turda upay jogotgon. Egerde bul turda da upay jogotso finalдык bölügө чейин чыгуу кыйынга турат. Çıktı ortuğum. Kop ketmagin Frans. Bахром içeydi. Offside, хорошо нападающий. Экинчи катка көтөрүлгөн пас жана коргоочулардан чыккан топту дарбазага канат эки командасы жолдой алган эле. Бирок анысында дарбазачы өз жайында болгондугу үчүн топту сактап кала алган. Кайра дарбазачы менен ойнолгон пас. Дарбазачы менен ойногон пас тилекке каршы. Дарбазачынын катачылыгы, Армин Фрайстын катачылыгы. Номинтип канат эки командасынын эсебин өзгөртүп олтурат. Эсеп саны 2-1. Абдышата командасы өзүнүн Абдышата командасы оюндагы 3 гол тең өздөрү жаратышкан. Эгерде канат эки командасы дагы бир гол жаратса, эсеп санын теңдеп коюлат. Балким эсеп санынан алдыга чыгып кетүүсү деле мүмкүн. Капталсынан куш берүү канат эки командасында ортоңку бөлүккө берилген пас. Топ жоготту. Шата чабуулга чыгат. Коргоочуларды алдап өтүүгө аракет кылган жана экинчи катка көтөрүлүп берилген пас кайрадан ойда апсайт абалы.
Ой, liniyada. Край ходи. Вперед. Eleman nazat eleman. Hacı bunlara tutan hacı gitme. Hacı oraya gitme. Begi hoca takansa. Duşun. Eleman buna oyuncu sen takansa. Давай, Фрос, o pasga tushib ketmagin, offsaytda. Nurel, uydi Nurel. Sigrakani, alo. Sigrakani. Nurel, uydi Nurel. Mundayrak, mundayrak. Ne uşanma. Takına barua. Top gelgende alacağız bana. Nurel, uydi. Ha, eleman, derice. Hoca. Hoca yetasa, hoca oyna. Şu. Давай, повернули, стопка. Burul. Yakun, eleman. Liniyada kara böyle. Ближе. Şu. Arkadaş eleman, nazat. Oyna katura. Çık, oyuncular apçık saçtılar dostu. Polege. Erol çapak. Melek var. İkra. Eleman, buna oyuncu. Sekirve. Arkadaş, давай. Калыстын биринчи бөлүк болгон ышкыргы жаңырды жана оюнчулары бир аз тыныгуудан соң оюн талаасына кайтышмакчы. Албетте ал учурда машыктыруучулар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп балдар арасында эл аралык достук турнири болгон 10 жаштагы жаш футболчулар мынтип чоң эл аралык турнирде оюн өткөрүп жатышат. Карабастан, жаш болгонуна карабастан мыкты деңгээлде чындыгында көрсөтө алышууда. Бүгүн экинчи күн, экинчи күндүн алгачкы беттеши Абдышата жана Каганат 2 командалар ортосунда болуп жаткан беттештин экинчи бөлүгү. Эсеп саны 2-1 Абдышата командасы алдыда баратат. Демек алда дагы бир бөлүк бар, андыктан дагы голдор жаралат деген ойдобуз. Каганат командасы чабуулга чыгып барат. Коргоочудан мыкты аракет жана кайрадан Абдышата командасы чабуулда сол канаттан коргоочудан мыкты подкат, бирок анысы топко тийген эмес. Мыкты комбинация, мыкты пастын жардамы менен Номте Абдышата командасы акырындап айып аятына кирип барууда жана буту менен дарбазага жолдогон соккусу өтө мыкты болуп дарбазага бараткан эле. Бирок Абдышатанын дарбазачысы ол топту кайтара алды. Оң канаттан Абдышата командасы чабуулда. Алимжанов эмес. 96-чы Яюзро. Топ менен карада Абдышата мыкты аракеттер менен атандашын алды өтүүгө аракет кылууда. Ал эми бул ирет ойын эреси бузулду. Кайрадан Абдышата топ менен үстөмдүк кыла алышууда. Жана каршы жабуулга Каганат командасы чыгып бараткан, бирок коргоочу сактап кала алды. Өтө бир кооптуу соккудан дагы бир ирет чабуулга чыгып көрөт. Абдышата командасы ортоңку бөлгө берилген пас, коргоочу баш менен төз токтотуп калып топту жөн гана оюн талаасынан сырткарга терип жиберди. Себеп атандаш командасынын чабуулчулары басымды чоңойтуп, албетте топту алып койгон соң дарбазага сокку жолдоп эсеп айырмачылыгын дагы да болсо өзгөртүп коймок.
Андыктан бул кадамы чындыгында туура чечим болду десем болот. Экинчи катка көтөрүлүп берген пас. Кайрадан коргоочу топту кайтарууда. Oyuncu mene. Ferro. Стандарттык абал. Hay. Şov. Абдышата командасында тагыр кайткандан бурчтан чыгарып берүү. Ferro. Экинчи катка көтөрүп берген пас жана чабуулчунун сүзгөн соккусу башына анча тийбей калганы үчүн бул рет каршы чабылды. Канат эки командасы жаратмак. Бирок коргоочу да өз убагында жетишип келип, мыкты подкат менен оюнду чабуулду токтото алды. Ортоң бөлгө берилген пас жана экинчи кабатта. Экинчи кабаттан өнөктөшүнө пас жоголду болгон эле. Дарбазачы менен ойного дагы да аргасыз болду. Коргоочулар септенде ортоңку жарым коргоочулар анчейин оюн көрсөтө алышкан жок. Көбүнчө эки команда тең капталдан чабуулга чыгып барып, Alo, tavır tutuyor. өз чабуулдарын аткарышууда. Кайрадан стандарттык абал. Umar. Абдышата командасында Çık şurası oyna. Buyur şurası oyna. экинчи катка өтөрүп берилген пас жана тилекке каршы апсайт абалы. Ertuğ. Sandalye tep aldın akatura. Кайрадан топ жоготту. Абдышата командасы чабуулда. Ортоңку бөлгө берилген пас жана дарбазага жолдонгон сокку. Umar. Что за пас? Alo. Экинчи рет Намантев Абдышата командасы дарбазадан баштап берүү үчүн катачылык жолдоп өз дарбазаларына гол өткөрүп жиберишүүдө. Бул голдун автору Субботин эле. Давай, давай. Кросс, давай. Ну, к мячу, алло, чё мы от мяча, а? Не бойся! Ближе, Нурей! Открывайся! Вперед! Эсеп саны 3-1 Абдышата командасы алда баратат. Да бир чабуулга чыгып көрүү аракетин көрүшүүдө Абдышата командасы оң канатта. Tep aldılar! Дарбазага жолдонгон сокку, кубаты жок болгон үчүн дарбазачынын колуна келип түшкөн. Tek tuttuk! Tuttu tekçim! Кайра чабуулда Абдышата жана чабуулга чыгып барып Намытов оң бут менен сокку жолдогон эле. Bahrom, иди сюда! Бирок канаттын дарбазачысы Салиев Мирза Bahrom! бул чабуулун токтотуп кое алды. Hayrat, yüzdesin kayıtmam onu. Кайтара алды десем, мен жаңылышпайм. Себептенде бурчтан чыгарып берүүнү Абдышата командасы азырланат. Bura gel tut. Ana 40'tı karaşa 40'tı. Давай. Экинчи катка көтөрүп берген. Да бир пас мыкты. Мыкты акробатикалык кыймылдар менен Намытов сокку жолдогон 91-чи катар санындагы оюнчу Жолчиев. Бир аз аныктык жетишкен жок. Эгерде бул гол балким жаралганда бул турдун эң мыкты голу деп табылса, эң мыкты голу деп табыла турган голдордун катарына кирмек. Месиңиздер болсо Роналду да ушундай соккуну жолдоп өтө бир мыкты гол деп табылган эле. Кайрадан чалды. Канат эки каршы чабуулда Абдышата топко жетип бара алабы? Оюн эрежеси бузулду.
Балким жетип бармак. Септегенде топтун ылдамдуулугу дагы бир аз жайлап калган. Ал эми оюнчунун ыкчамдуулугу, чабуулу, Абдышатанын чабуулу бул ирет окшогон жок. Командалар курамын эсиңиздерге сала кетсем, Абдышата командасы жашыл, ачык жашыл түстө ойналып барышууда. Дарбазачы 67-чи Фрайс Армин, 40-чы Байбосов Куба, 82-чи Өмүрзаков Эрлан, 93-чү Субалиев Илхам. Абдышатадан дагы бир чабуул. 71-чи Камилов Байел, 96-чы Язур Рамиль, 98-чи Субботин Андрей, 17-чи Алимжанов Али. Ал эми запастагы оюнчулары 91-чи Жолчиев, 94-чү Серов Арген, 99-чү Саганов Байзат, 39-чү Воронин Мар. Var Caklı'ra. Evet, seni iyi bak. Evet, sen nara kayıt. Вдвоем зачем? Алло. Yavaş. Ал эми калган эки командасынын курамы: дарбазачы Салиев Мирзо, 8-чи Сагынбеков Умар, команда капитаны, 2-чи Рашидов Фероз. Ал эми 4-чү Абдужалилов Саамай, 5-чи катар санда Нурмаматов Мухаммед Умар, 7-чи Самединов Эльтус, 71-чи Арипов Хаджи, 17-чи Жураев Бахрам, 18-чи Буранов Нурел, 19-чу Балтабаев Элеман, 3-чү катар санда Сапаров Айдар жана 14-чү Улукбеков Нурасыл. Бүгүн калган эки командасынын курамын толукташты. Нет, Айдар. Спеши, да не спеши выбивать. Доказывай. Oyun ise 4-1 Абдышата командасы алдыда баратат. Ортоңку бөлүккө калтырылган пас. Коргоочу өз огуна чыгып барган. Мынтип баш менен ойношуп, калган эки командасынын оюнчулары жок дегенде өзүнүн командасына дарбазадан баштап берүүнү ала алды. Абдышатанын дарбазасына карай чабуул. Коргоочу кайтарып кете алган. Сол канатка берилген пас. Коргоочу алгач жетип барган эле. Айдар, иди штрафную. Найди игрока. Другой стороны, Айдар. Айдар, другой стороны. Экинчи катка көтөрүлгөн пас. Бирок дарбазанын артынан кеткен. 25 мүнөттөн 2 бөлүк ойналып баруу албетте оңой эмес. Анықтан жаш футболчуларыбыз да чарчаган, чалдыккан. Балким ошон үчүнбү? Oyun tempo biraz жайлашып, oyuncular çağıldарды birinci bölükө салыштырмалуу азыраак жаратышууда. Ал эми бул жерде oyun эрежеси бузулду. Gir, Bahram, gir aldıra kasiler. Эльтус, давай бери, а. Hayrat, girçi oyunu. Girgile. Aydar sen dabbanını kara. Düşkan tatlı kara, düşkan toptu.
Эльтус, болды. Стандарттык абал. Кагынат эки командасында гол жаратуу үчүн мыкты мүмкүнчүлүк топ менен. 7-чи катар сандагы Самитинов Эльтус дарбазага сокку жолдойт. Давай, Эльтус, давай! Эльтус! Дарбазага жолдогон сокку жана Телеке каршы дарбазага таамай барган жок. Жаман эмес, ошентсе да мыкты соккусун жолдогондук үчүн баглап кетсек болчудай. Кайрат, аркасынан кара, аркасынан. Кайрат, аркасынан. Вот. Oyun resi bozuldu. Ничего, все, наш мяч. Айдар, иди шире. Самбеков, аллойсың. Айдар, иди шире. Açıl. Оң канатка берилген пас. Умар. Ага берип отасың. Кимге берип отасың? Алтыга берсең. Жауга туруп оюнчуга берип отасың. Умар, ал топту офсайдтан. Эй! Қой о жерге офсайд болды деп отыр. Айдар әкел, мына әкел. Алдыға! Айдар, иди ближе, сен сильный. Сен сильный. Вставай. Давай. Açıl kılar, Kayrat açıl. Daha hazır kız aytıp. Eltuz, давай attı koysa. Muhammed Umar, центриси, Muhammed Umar, центри. Куда пошел? Кайрадан алдыңкы бөлүккө берилген пас. Чабуулчу жетип бара алган жок. Дарбазасына сурулуп чыгымдам деп ал чабуулун кайтарып олтурат. Кайрадан дагы бир мүмкүнчүлүк. Кагана тек командасына жана дарбазага жолдонгон сокку. Телекке каршы дарбаза устунунан сыртка кетти. А игрочку, алло. Элеман, oyuncu. Бир аз аныктык жеткен жок. Arkada, Umar. Албетте мындай чабуулдарды, мындай соккуларды көбөйтсө, Кагана тек командасында дагы да болсо мүмкүнчүлүгү болот. Кайрадан дарбазага жолдонгон сокку Абдышата командасынын 91-чи катар санындагы оюнчусу Жолчуев тарабынан жолдонгон сокку дарбазачынын колунан чыгып, Кагана эки командасынын дарбазасына кайрадан гол жаралып олтурат. Eltuz seri, Eltuz tara. Абдышата да бир чабуул ачып көрөт. Сол канаттан коргоочулардан подкаты бурчтан чыгарып берүүнү Абдышата командасы алмакчы. Давай быстрее. Тип бля 10 метр жүгүрүшөт. Экинчи катка көтөрүп берген пас жана 40-чы катар сандагы оюнчу Өмүрзаковдун баш менен сүзгөн соккусу дарбазага анык болгон жок. Вперед, Айдар. Играй, Айдар, играй. Оюнчулар ортосунда болгон кагылышуу. Оюнчулар доктордун көмөгүнө муктаж. Оюнду уланта албайт, андыктан 3-чү катар сандагы оюнчу Сапаровдун ордуна Наш мяч, игра. Игра. башка өнөктөшү түшмөкчү. Кайрат, жакыныраак. О жерден мен да бере албайм сага. Турасың, о жерде да туруп албайсың. Кара ошо 77. Кайрат. 77. Алло.
Дарбазага жолдонгон сокко анык болгон жок. Вперед! Oyun бүтөрүнө саналуу минуталар калды. Эсеп айырмачылыгы алда канча чоң, септегенде 4-1 эсеп айырмачылыгы менен Абдышата командасы алда баратат. Калган эки командасында эсеп санын теңдөө оңойго турбайт. Mırza uşunday da işletti. Дагы бир экинчи катка өтүрүп келген пас. Коргоочулар баш менен кайтарган, бирок ой таласында офсайд таап алды. Hayrat cübür. Uşağın için arka. Что стоит? Вперед! Хатапы шығып қойбайсың ба? Каптасынан кошуп берүү, канат эки командасында оюнчуну алда өтө алган жана өнүктөштөрдүн пас берүүсү керек. Бирок топту жоготкон Жолчиев чалгачып бараткан өнүктөшүнө сол канатта калтырып берген 77-чи катар сандагы оюнчу Алимжанов. Оюнчунун моментип алды өтүп, бирок оюн табасынан чыгып кеткен. Ver, korkma. Yok, второй на пас, второй пас, быстрее. To'g'ri bo'lgan kurash. Oyun buzildi. Offside avvalda oyun dalasında. Oradan bölükкө berilgen pas. Кайра Абдышата чалга чыгат сол канат. Сол канаттан акырын авай паянтына кирип бирок ортон бөлүккө калтырган. Та бир экинчи катка көтөрүп берген пас. Коргоочуларга тийген эле. Чабуулда канат эки командасы бирок топко жетишип топту сактап кала алган жок. Кайрадан чабуулда Абдышата бирок коргоочулар шоңона топту оюн таласынан сырткарга тээп жиберген эле. Oyun talasında Абдышата командасынан оюнчусу кулап жатканына күбө болуудабыз. 99-чу катар сандагы оюнчу Сагынов Байзат жаракат алып калды көрүнөт. Oyunda уланта албайт тилекке каршы. Экинчи катка көтөрүп келген дагы бир пас. Дарбазачы сырткарга уруп жибере алган. Топ кайрадан Абдышата командасында.
Айпаятта кирип барууга аракет кылууда. Жана дарбазага жолдон сокку экинчи кабатка өйдөктөшүнө бергиси келген сокку Айтур экөөсү тең өз максатына жеткен жок. Тепаур Розни. Бастан лотты бер. Отшил. Хорошо. Кайрадан Хорошо. Ой, Абдышатас Ханат эки командасында топ жоготу жана Абдышата чабуулга кирип барат. Дарбазага жолдон сокку. Бир аз кубаты көп болду. Жок, бул жерде коргоочуга тийип чыккан. Демек коргоочу дарбазага тамай бараткан соккуну кайтара алган. Бурчтан чыгарып берүү Абдышата да экинчи катка көтөрүп берген дагы бир пас. Нөктөштөргө калган арткы бөлүккө ойнойт. Чабуулга кирип бара алууда жана дарбазага дагы бир жолдон сокку. Дарбазачынын колуна келип түшкөн. Оюн таласында кайрадан оюнчунун кулап жатканына күбө болууда Оз. Дарбазадан баштап берүү Кагнат эки командасында дарбазачы Салиев Мирзо деп алдыңкы бөлүккө бас жеткирип бергиси келген эле. Бирок анысынын кубаты анча болбогон үчүн топ оюн таласынын жарымынан да өткөн жок. Лени. Жана калысында финалдык ышкырга жаңырып, бул беттеште Абдышата жана Кагнат эки командалар ортосунда болгон беттеш 4-1 эсебинде Абдышата командасынын пайдасына чечилди. Алдыда дагы 3 беттеш бар, андыктан түз эфирден узагаңыздар. Дал ошол оюндарды ТМЖ жаңылыктар YouTube каналынан сиздерге түз эфирге чагылдырып бермекчибиз. Ал эми сиздердин кызматыңыздар менен Улукбек Салиулу ТМЖ YouTube каналында болдум.